Саламатсыңарбы, урматтуу студенттер? 12-ci сабагыбыз Octave MATLAB. Биринчи октавтан баштайлык. Octave азыркы учурда дүйнөдө болгон баардык программалоо тилдерин албетте бул жакка камтыганга кыйын. Бул жакта эң негизгилерин, маалымат иштетүү жагында, машинанын үйрөнүүсүндө, тереңдетилген үйрөнүүдө колдонулуп келген негизги тилдерин бул жакка камтыганга аракет кылдык. Python, R, C++, Java, албетте булардын өзүнүн орду бар, өзүнө таандык кемчиликтери, артыкчылыктары бар. Ошолордун арасынан анан биз Octave жана MATLAB программаларына бүгүн токтололук. Негизи Octave тили 94-жылы энтузиасттар тарабынан ушул жаатта өзгөчө математикалык эсептөө, сандарды эсептөө, статистика, теңдемелерди эсептөө жагында GNU деген платформада, башкача айтканда бекер платформаларда, бул GNU тамгасына, GNU аббревиатурасына таандык болгон программалардын көбүнесе бардыгы булар бекер программалар болуп саналат. Open source, ачык кодко ээ программалар. Octave тили ошол 94-жылы иштелип чыккан. Негизи азыркы учурда деле колдонулуп келет. Учурда 6.4 версиясы бар. 2021-жылы эң акыркы версиясы жарыяланды. Демек, муну иштеп чыккан тайпа тарабынан бул тил дагы эле колдонулуп келатат, колдоо көрсөтүлүп келатат десек да болот. Бирок колдонуу жааты, жолсо колдонуу жамааты бир аз тарыраак десек да болот. Өзгөчөлүктүү бир тил болгон үчүн Octave тилин көбүнчө белгилүү максаттарда өзгөчө статистика, жолбосо сандардын, алгоритмалардын эсептөө жаатында көбүнчө колдонмо математика жаатында иштеп келген илимпоздор, жолбосо ушул жаатта эксперименталдык иштерди жүргүзүп келген илимпоздор колдонуп келет десек да болот. Анан өзү негизи биринчи кезекте сандык эсептөөлөр үчүн арналган бир тил. Octave'дын негизи MATLAB менен болгон түздөн түз байланышы бар. Мындай байланышы бар. Octave'да жазылган модельдер, программалык камсыздоолор, жолбосо код MATLAB'да да иштейт. MATLAB'да жазылган дагы Octave'да иштейт. Эми дароо эле түздөн түз иштеп кетишкен учурлары аз болсо дагы бир аз оңдоолор менен негизи эки тилде жазылган кодду бири-биринин ичинде иштеткенге мүмкүнчүлүк бар. Ошондо Octave MATLAB дүйнөсүнүн MATLAB платформасынын бир бөлүгү десек дагы жаңылышпайбыз. Көбүн эсе азыркы учурга чейин айтып кеткендей математикалык моделдөө жаатында өзгөчө векторлорду жана матрицаларды, ошол вектор матрица аркылуу сызыктуу алгебра эсептөөлөрдү же болбосо теңдемелерди чечүү жаатында кеңири колдонулуп келген. Сиз көрүп тургандай ошондой 3 өлчөмгө ээ функцияларды дагы эсептөөдө колдонулуп келет. Көбүн эсе инженерлер тарабынан, мисалы кандайдыр бир материалдарды же болбосо кандайдыр бир түтүктөрдү, жабдыктардын бир бөлүктөрүн иштеп чыгуу учурунда, модельдөөдө көбүн эсе колдонулуп келген тил. Сиздер сүрөттө көрүп тургандай ошол функцияларды алдын ала бир визуалдаштырып, анан бул функция канчалык өзүнө тиешелүү же болбосо өзүнө берилген максатты ишке ашырып жатат деген көзөмөлдөрдү жүргүзгөнгө жардам берет. Бул жакта сиз көрүп турган бул Octave тилинин, же болбосо Octave программалоо тилине таандык бир интерфейс. Интерфейси негизи абдан эле жеңил, ушул жагынан да өзгөчөлүктүү бир тил. Баардыгы бир эле терезенин ичинде камтылган десек болот. Өзгөчө ошол сизди иштей турган код программаларды жайгашкан браузеры, файл браузеры деп коебуз. Ошондо иреттелген баардык программа иреттелген. Анан өзгөчө
код жазыла турчу бөлүм. Анан коддо да бардык тилде болгондой эле код жазуу учурунда ар бир функция же болбосо ар бир өзгөрмө өзүнө таандык түс менен көрсөтүлөт. Бул албетте код жазып атканда визуалдаштырганга эмненин эмнеге таандык экенин көрүүдө көптөгөн оңой, мисалы else'терди, if'терди мына бул жакта сизге өзгөчө колдонулган функцияларды бөлүп бергенин себеби сиз ошо ичинде экенин, кайсыл жакта жайгашкан экениңерди, эмненин эмнеге тийиштүү экенин көргөнгө мүмкүнчүлүк берет. Андан кийин эгер кодду иштете турган болсоңуздар, бул жакта көрүлгөн кадимкидей эле play же болбосо ойнот, иштет деген бутон бар. Бутонду басканда мисалы бул жакта көрүп турган кодду иштетет дагы сизге бир жыйынтык берет. Мисалы бул ошол 3 өлчөмдөгү бир функциянын визуалдаштырылган жагы десек болот. Өзгөчө визуалдаштырылган дегенде жөн эле функциянын өзүн чийип койбостон бизге мисалы сары түс менен градациясын дагы көрсөткөнгө аракет кылыптыр. Бул дагы кээ бир учурларда ушул инженерлерде, инженерия, дизайн, архитектура же болбосо ошол көбүнчө металлдар менен жаңы түрдүү жабдыктарды иштеп чыкканда ушундай моделдүүлөр көп колдонулуп кетет. Бул жакта болсо command window, бул командабыздын кандай туура иштебей атканын көрсөтө турчу зона. Андан тышкары бул жакта бизге таандык ошо өзгөрмөлөрдү жана өзгөрмөлөргө тиешелүү көбүнесе математикалык эсептөө дебедикпи, анан ошо матрицаларга же болбосо векторлорго тиешелүү өзгөрмөлөрдүн санын жана өзгөрмөлөрдүн көлөмүн, өлчөмүн көрсөтө турчу бир бөлүк десек да болот. Ошондо Octave тили ушундай мүмкүнчүлүккө ээ, өзгөчө математика жаатында колдонулуп келет. Эми MATLABка токтололук бир аз. MATLAB тили менен өзгөчө колдонмо математика жаатында, негизи эле математикага тиешелүү факультеттерде кеңири азыркы учурга чейин колдонулуп келген бир тил десек да болот. Бирок дагы бир өзгөчөлүгү бар бул тилдин. Бул бир коммерциялык программа болгон үчүн өзгөчө көп нерсе биздин чөлкөмдө, Орто Азия чөлкөмүндө баасы дагы кыйла кымбат болгон үчүн ар кайсы түрдөрдө колдонгонго аракет кылып келебиз. Бири-бирибизден жаңы версиялар барбы, жаңы версиясын жүктөп алдым. Ушу анткени MATLAB'та өзгөчө биз ушу функцияларыбызды, теңдемелерибизди визуалдаштыруу жагын колдонуп келгенбиз. Бирок программаны көбүнчө ушул максатта колдонуп келгенбиз. Бирок ага карабастан MATLAB негизи өзү программалоо тили десек да болот. Программалоо тили, бирок ичинде өзүнө таандык көптөгөн китепканалары болгон үчүн, даяр китепканалары болгон үчүн ушу программалоо тилин жагын көп колдонбостон эле биз көбүнчө ушул даяр китепканаларын эле иштетүү менен алек болуп келгенбиз азыркыга чейин. Анан эми коммерциялык программа деп дагы белгилеп кеттик. Ушул MATLAB'тын негизги өзгөчөлүгү ошондо болуп атат. Коммерциялык бир долбоор болгон үчүн, кымбат программа болгон үчүн өзүнүн ичинде даяр нерселер көп камтылган. Даяр келет көп нерсе ичинде, бирок баасына дагы кийинчерээк токтолобуз. Өзгөчө 70-жылдары бул дагы кадимки эле Octave сымал сандык эсептөөлөр үчүн, теңдемелерди эсептөөлөр үчүн өзгөчө ушул лабораторияларда ошол теңдемелерди мындан алдын калькулятор же болбосо кол менен кагаздын бетине түшүрүп эсептөө ыкмалары көп кенен колдонулуп келген үчүн ошол иштерди оңойлотуу жаатында 70-жылдары иштелип чыккан же болбосо ортого чыгарылган тил Клев Моллер деген америкалык окумуштуу тарабынан. Бирок кийин бул жакшы натыйжа көрсөтүп баштаганда MathWorks деген Америкадагы бир компания бул программаны Клев Моллерден сатып алат дагы, кийин муну толугу менен коммерциялык бир программа катары ортого чыгарат. Анан азыркы учурда 2021-жылы эң акыркы үлгүсү R2021B деген
код аталыш менен акыркы версиясы чыкты. Анан өзгөчө акыркы мезгилдерде бул дагы Octave сымал эле инженерлер, лабораториялар, терең изилдөө жаатында жүргөн чөйрөлөр, ар кандай теорияларды, теоремаларды изилдеп жүргөн топтор, ушул кайта турган болсок, ошол эле илимий чөйрө Octave, R, MATLAB сыяктуу программалар көбүн эсе ушул жааттарда колдонулуп келет. Бирок акыркы мезгилдерде машинанын үйрөнүүсүнүн пайдубалы математика, математикалык моделдөө, алгоритмдер, ошол жаңы баягы эле сызыктуу алгебра, регрессия, классификация сымал түшүнүктөр болгон үчүн MATLAB бул жакта кайра менин доорум эми кайрадан башталды деген максат менен ошо өзгөчө машинанын үйрөнүүсү, тереңдетилген үйрөнүү жаатында өзүнүн иштерин кеңейлеткенге аракет кылып жатат. Акыркы мезгилде бул жакта өзгөчө тереңдетилген үйрөнүү, нейрондук тармактар машинанын үйрөнүүсүнө таандык кошумча дагы китепканаларды иштеп чыгып атат. Бирок негизи MATLAB'тын кандай десек, эң түпкү тамырында эмне жатат? MATLAB'тын түпкү тамырында бул матрицалар менен иштөө, башкача айтканда матрица калькулятору катары иштөө принциби жатат. Анан мындан алдын сабактарда дагы эсиңиздерде болсо, өзгөчө тереңдетилген үйрөнүү, нейрондук тармактарда биз матрицаларды колдонобуз. Ошондо бир персептрондон же болбосо бир маалымат камтылган бөлүкчөдөн башка бир маалымат камтылган бөлүкчөгө өткөрүп жатып, ошо матрица сымал бири-бири менен кандай алакада болсо, бул жакта көбөйтүү болсо, бул жакта кошуу, ошондой алакада бир жыйынтыктарды чыгарып, ошол жыйынтыктардын аркасынан анан биз каалагандай бир биз каалагандай бир жыйынтык бере турчу деңгээлге алып келүүсүн. Ошондо мисалы A1 персептрону негизи X1, X2, X3, X4-түн дагы V деген тамга ошол эсиңиздерде болсо ар бир маалымат бөлүкчөсүнүн күчүн же болбосо салмагын берет дедик элек. Ошондо мисалы V деген ошондо мисалы V эгерде бул V1 боло турган болсо, ошондо 4 персептронубуз бар экен. Бул 4 персептрон X4 V мисалы V1 менен, эгерде X1, V1, V2, V3, V4 менен V1 дедик, ошондо кечиресиз V4 болуп калат экен. W1 биякта болуп калат. Бирок ар бир персептрондун ар бир кийинки персептрон менен байланышында сиздер көрүп тургандай, мына ар бирөө кийинки байланыш персептрон менен канча сан болсо ошончосунда байланып турат. Ошон үчүн буну бири-бири менен X1-дин V1 менен көбөйтүлгөн учуру кошуу X2-нин V2 менен көбөйтүлгөн учуру V дегеним W, X3-түн W3 менен көбөйтүлгөн учуру, анан ушулардын баардыгын кошулуусу кошуу 1 мисалы. Ошондо X1 көбөйтүлгөн W1, X2 көбөйтүлгөн W2, X3 көбөйтүлгөн W3, X4 көбөйтүлгөн W4, анан чыккан жыйынтыктын баардыгын кошобуз дагы, мунун баардыгы келип A1ге барабар болот. Ошон сымал эле эми X2-нин W2, W3, W4 деп анын дагы ушул сымал эле келип топтолгон учуру A2ге барабар болот. Эми бул жакта визуалдаштырганга аракет кылып атабыз. Сиздер көрүп тургандай, бул процесс мына бул жакта матрица менен көрсөтүлгөн. Ошондо A1, A2, A3 ушул жакта ар бир функциянын ошол функциянын көлөмүнө көбөйтүлүп, анан бардык функциялар бири-бирине кошулуп, анан кийинки персептронго өткөн мисалы. Бул нейрондордун иштөө принциби, нейрондук тармактарда балким дагы кененирээк токтолгонго аракет кылабыз. Сабагыбыз MATLAB. Эми MATLAB ушул иштерди аткарууда
даяр библиотекалары, даяр китепканалары бар. Ошон үчүн MATLAB'ты колдонобуз дедик. Ошо матрицалар менен иштөө, тереңдетилген үйрөнүү, ошондо могул бир катмар, нейрондук катмар десек болот. Бул дагы негизинен өзү кийин дагы бир башка персептрондор менен байланат, билесиздер. Бул персептрон менен булар дагы байланат. Мисалы, мындан кийин дагы 3 персептрон болсо, ар бир персептрон муну менен да байланат. Ушинтип отуруп, 1000 катмардан өткөндөн кийин анан бизге жыйынтык маалымат чыгып калышы мүмкүн. Анда улантабыз, векторлор, матрицалар менен, тензорлор менен иштейт дедик. Кайра эстете кетейин, тензор негизи векторго дагы тийиштүү бир сөз, матрицага дагы тийиштүү бир сөз. Бир өлчөмдөгү, мисалы, бул жакта бир эле өлчөмдө кетип атат, ылдый гана сан кетип атат. Бир өлчөмдөгү тензорго вектор дейбиз, бир өлчөмдүү тензорго вектор дейбиз. Эки өлчөмдүү тензорго, бул жакта эки өлчөм, анткени оңго, солго кетүү ыктымалы бар, ылдый өйдө кетүү ыктымалы бар. Эки өлчөмдүү тензорго матрица дейбиз. Негизи тензор болсо, бул өзү кийин эме акыркы мезгилдерде биз иштеп чыгара турчу программалык моделдер анчалык деле мындай оңой эмес, комплекстүү болгон үчүн тензор сөзү көп колдонулуп келет. Тензор болсо ушул комплекстүү вектор жана матрицалардын комбинациялары, же болбосо татаал матрицалар десек дагы болот. Матрицанын ичинде камтылган башка матрицалар десек да болот. Ушуну эсептөөдө ошол MATLAB программасы колдонуп келет. MATLAB'тын бир аз баасына токтолуп кетелик. Акыркы 2022-жылкы үлгүдөгү, 2021-жылкы үлгүдөгү программасы стандарт дегенибиз, ушу баардык нерсени камтылган учуру. Эгерде дайым мага таандык болсом десеңердер, perpetual license деген түшүнүк менен сатып аласыз. Бул лицензиясы толугу менен силерге өтөт. Эми кийин дагы колдоно бересиз. Жок, мен бир эле жылга колдонот элем десеңиз, анда $940. Дайым колдонот элем десеңиздер, $2350. Анан окутуу программаларына, үйдө жеке программаларда, же болбосо студенттик ар кандай программалардагы оңойлоштурулган, же болбосо арзандатылган баалар да бар. Кийинчерээк бул берилген шилтемеден кирип бул бааларды көрсөңүздөр болот. Бул жакта эң негизги айтайын дегеним, MATLAB бекер программа эмес. Сиздер байкагандай кыйла кымбат эле программа, бирок акыркы мезгилдерде өзгөчө бышыкталган үйрөнүү кошумчасы мисалы кошулуптур. Жанагы лицензияга кошумча дагы, эгерде бышыкталган үйрөнүү жаатында иштейт элем десеңиздер, кошумча дагы $2000. Ошондо экөөнүн чогултканда биз $4,500 жакын акча бөлгөнгө аргасыз болуп каласыздар. Анда ушун менен 12-чи сабагыбызды, Octave жана MATLAB'га арналган сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Кийинки сабакта көрүшкөнчө.